Қазақстан прокатында кийинки жылдары комедия көч башында турат. Көңүлдүү жана жеңил кинолор көйгөйлөрдү унуттуруп, жашоону жагымдуу жагдайга алып келет. Эгер комедия улуттук рухка жана үй бүлөлүк баалуулуктарга кайрылган болсо, анда анын ийгилик капчыгы камсыз болду. Америкадагы казакча бизнес, Таиланддагы каникул, бир тууган же үй бүлө сыяктуу кинолор рекорддук убакытта казакстандык бокс офистин жогорку катарында кармалып турду. Ернар Нургалиевдин бир тууган же үй бүлө комедиясын 2017-жылы 450 миңден ашык көрүүчү көргөн. Казакстандык чен менен алганда сүрөттөлүштүн кассалык ийгилиги жакшы эле таасирдүү болду. Анан дагы продюсери болуп, кино индустриясына жаңыдан киришкен актриса Куралай Анарбекова чыккан. Анын казакстандык кинолордогу жылдыздуу ролу Жоо жүрөк миң бала киносу болгон. Ал кинодо жүрөктүү жоокер кыз Хорландын образын жараткан. Куралайдын айтымына караганда, кино аны ушундай кызыктырган. Эмнеге дегенде, ал өзүнүн окуусун Сергей Герасимов атындагы бүткүл Орусиялык мамлекеттик кинематография институтунан улантууну чечкен. Продюсердик кесипке ээ болгон. Казакстандын кино базарын билип көрүп, комедиядан баштоо керектигин түшүнгөн. Кыздар тез-тез Бірінші бөлімінде Брат или Брактың барлық операторлар және де режиссер осы фильмде, үлкен фильмде толық метрдегі бірінші дәрістері болды. Эсиңиздерде болсо керек, биринчи бөлүгү операторлор үчүн дагы, режиссерлор үчүн дагы, көпчүлүк актерлор үчүн дагы алгачкы иштери болду. Эми азыр бул долбоорду алар үчүн ийгиликтүү болду деп айтууга болот. Анткени кинотоптун бардык мүчөлөрү ар түрдүү департаменттердин мүчөлөрү, өз иштеринин чеберлери болушту. Азыр алар жаңы бюджет менен ири долбоорлордо иштеп жатышат. Мен өзүм дагы продюсер, дебютант болсом дагы аларды кесипкөйлүк өсүшкө түрткү берип койгонума кубанычтамын. Бул долбоор көптөргө канат белек кылды деп дагы айтса болот. Проекттерде жұмыс жасап жатыр, және қуаныштымын осы бірінші мен үшін дебютант дейді ғой, продюсерге осындай мүмкіндік түсіп, осындай басқаларға да қанат бергеніне осы проектім бірінші қуаныштымын. Ты его знаешь? Да ну. Ты ему искусственное дыхание делал? Бир тууган же үй бүлө, бул Гаухар аттуу кыздын тагдыры тууралуу. Ал 5 бир тууганын артыкча камкордугунан турмушка чыга албай жүрөт. Ошентип бир гана жигит чечкиндүү болуп, ойго келбеген сыноолордон өтүп, сүйүктүүсүнүн бир туугандарына, кыздын колуна ал өзү татыктуу экендигин далилдейт. Ал эми каарман кыз тандоо жасашы керек. Бир тууган же нике куруу. Бул окуя көрүүчүлөргө аягы жакшы жыйынтыкталган жагымдуу окуялуу жомокту эске салды. Мүмкүн бул анын ийгилигинин себеби. Карл, я не с тобой разговариваю. Гаухар. Я тебе думаю 2 раза в день, когда мои глаза открыты и когда они закрыты. А я тебя вообще не думаю. Гоха, я признал свою ошибку. Я был неправ. Давай начнем все сначала. Выходи за меня, пока я не передумал. Марсель, неси чушь. У меня уже есть жених. Кто он? Где он? Это я. Ты выходишь замуж за карлика? Ой, отвали я. Уходим. Разреши хотя бы проводить тебя. Нет. Тогда я провожу тебя взглядом. Отвали я. Гоха! Мне без тебя так плохо. Жолу болбогон күйөө жигиттин ролунда Даурен Сиргазин. Анын тең тайлашуусу 4 тарабы төп келген Таукел Муслим, бир туугандарын Абунасир Сириков, Бауыржан Каптагай, Олжас Жанабеков, Нурлан Сабыров жана Мурат Бисенбиндер ойногон. Хорошо. Я тебя предупреждал. А чё вас не покусали? Вы же не мазались какашками? Потому что лес знает, кто свой, а кто чужой. А еще у меня есть антикомарин. Ладно, хватит сюсюкаться. Пора идти на охоту. Иди умывайся.
Вот, собственно, мой кабинет. Здесь мне приходят Сценарист идеи. Алишер Утевтің айтымында бир туугандарынын ар бири 5 адамдык сапатты бере алган. Кырдаалга жараша бул кулк мүнөздөр терс болгондой эле оң дагы болушу мүмкүн. Все эти качества, которые есть в братьях, то есть, да, они могут собраться в одном человеке. Агаларында болгон бул баардык сапаттар бир адамда бириктирилген болушу мүмкүн эле. Карындашына гүл белекке келип, жигиттер пайда боло баштаганда, кээ бир агаларда ушундай кызгануу болуп, чектен чыккан учурларды билем. Аны бекемдейт ушундай кызгануу. Ну, ревность такая появляется, вот. Алишер Утев казак киносундагы ийгиликтүү жана талап кылынган сценаристтердин бири. Анын сценарийлери боюнча тартылган фильмдер көрүүчүлөрдүн жогорку рейтингине ээ. Бир тууганча Нике фильминин коммерциялык ийгилигинен кийин Алишер Утев менен Куралай Анарбекова уландысын тартууну чечишти. Здесь дело в том, что очень много людей прям... Бул жерде мындай болду. Мага абдан көп адамдар жазышты. Бул фильм менен иштегенимди билгендер келип жолугушту. Көпчүлүк келип уландысы качан болорун сурап жүрүштү. Кызыктуу да, агалары дагы ар башка эмеспи? Интересно же, братья, там разные ситуации. Судья! Судья! Как я играю? Нормально я играю, нормально. Мы снимаем сегодня на стадионе Биз бүгүн Динамо стадионунда тартабыз. Эң сонун стадиондо футбол сүйүүчүлөр лигасынын финалдык оюну. Экинчи бөлүгүндө спорт болот. Анткени адамдар спорт менен машыгуулары керек. Жакында эле Орусияда дүйнө чемпиондугу болуп өттү. Футбол спорттун оюн көрсөтүүчү түрлөрүнүн бири. Недавно прошел чемпионат мира в России. Футбол – это один из самых зрелищных видов спорта. Алишер Утев бул жолу бир тууганча Нике комедиясында режиссер коюучу болду. Бул анын режиссердук алгачкы иши, бирок Алишер аткарылам деп эсептейт. Футбол талаасында плейбекте ал мыкты спорттук формада. Режиссура – это точка зрения, да, то есть... Режиссер бул көз караш. Ар бир адамда ар башка көз караш болот деп эсептейм. Менин көз карашым боюнча, эгер көрүүчүлөрдүн жүрөгүнө кире алсам, анда улантабыз. Эгер каталар болсо, карап көрөбүз. Конечно, будут ошибки какие-то, но дальше посмотрим, подумаем. Бир тууганча Нике комедиясынын экинчи бөлүгүндө көрүүчүлөр эмнени көрүшөт? Авторлор окуянын сырынан көшөгөсүн бир аз ачышты. Агалар жана жаңы күйөө бала футболдук топ түзүшөт. Эми алар футбол сүйүүчүлөр лигасынын финалына жетүү үчүн чогуу бир катар сыноолордон өтүүлөрү керек. Бирок фильм албетте спорттук эмес. Анда окуялардын күтүүсүз өзгөрүүлөрү, кызыктуу окуялар, үй бүлөлүк сырлар болот. Ал эми азырынча футбол талаасында эң татаал эпизодду тасмага түшүрүү жүрүп жатат. Жайкап таптуусуга карабастан актерлор, операторлор дубль артынан дубльда өздөрүнүн спорттук чеберчиликтери менен далилдешет. Комедия түсіру басқа жанрлардан қарағанда өте қиын деп есептеймін. Өйткені оның өзінің... Комедия тартуу башка жанрларга караганда кыйыныраак. Ал өзүнүн айырмаланган учурларына ээ. Биринчи бөлүгүн тартуу кызык болгон. Режиссер кадрда динамиканы талап кылды. Көпчүлүк бөлүгүн кол менен тарттык. Ал эми азыр болсо баардыгын болгон техникабызды колдонуудабыз. Динамика да болу керек деді. Ол жақта көбінесе колмен түсірдік. Қазір барлық техниканы максимальный түрде қолданып жатырмыз. Ал эми футбол талаасынан Алматынын чет жакасындагы жайлуу жашыл жерине көчөлү. Туура ушул жерде эң күлкүлүү окуялар, кээде кинонун күтүлбөгөн окуялары дагы бар. Бүгүн энди маңызды осы фильмдеги сценалардын бири, өткені биздин улумуздун... Биз бүгүн маанилүү сценалардын бирин тартып жатабыз. Уулунун туулган күнү, башкача айтканда башкы каармандын. Аны менен катар анын ата-энеси, жаштардын үй бүлөсүндө толукталуу болорун дагы билишет. Туугандар чогулган. 3 сцена, 3 тең татаал. Съемканы түштөн кийин баштадык. Эми түн жарымына чейин тартабыз. Кийин баштап жатырмыз. Таң атканча сол съемочный процесс болууда. Уландысы дайым эле фильмдин биринчи бөлүгүнүн ийгилигин кайталай бербейт. Көп нерсе сценаристтин кыялынан, фантазиясынан көз каранды. Көрүүчүлөр окуяга кызыгуусун жоготуп койбошу үчүн Алишер Утев жана Арыстан Кауневтер жаңы каармандарды ойлоп табышкан. Косулган образдарды биз барлык сол фантазиямызды, талантымызды
художниктер мен Бул жаңы каармандарга биз өзүбүздүн баардык ой кыялыбызды, талантыбызды салдык. Сүрөтчү, гримерлор менен бирге иштештик. Бул образдар жандуу, бири-бирине окшобойт. Актерлор башка дүйнөдөн келет. Көрүүчүлөр чоң экранда, КВНде көрүп көнгөндөй эмес. Мен ишенем, алар бир кезде экинчи бөлүктүн чыгышы менен жылдыздуу актерлор болушат. КВНнен және де сериалдардан көрген актерлер болар. Бірақ та олар осы проекттен кейін екінші бөлімнен кейін енді танымал да өте жұлдызды актер болады деген ойдамын. Өз жашоосундагы кырдаалга күлгөндү. Бул жан дүйнөсүнөн күчтүү, кыйын эл гана жасай алат деп эсептейт Куралай Анарбекова. Ошондуктан комедия Казакстанда белгилүү. Бирок жаш продюсер бир жанрдын алкагында калып калуудан алыс. Ал жаңы долбоорлорго даяр. Негизгиси мыкты идеяны табуу жана аны сапаттуу киного айлантуу. Осы күнге қорытындылай келетін болсақ, енді бағасы жаман емес, жақсы деп айтуға болады. Эгерде биздин ишибизге берилген баа тууралуу айта турган болсок, ал жаман эмес. Биринчи кезекте бизди эл баалап жатат. Мен көрүүчү талап кылган долбоорду иштөө үчүн мындан ары дагы окууну улантууга даярмын. Осы болашақта жаңа да жарық өте тамаша проекттер жасауға және талпынып оқуға дайынбыз. У вас жесткая конкуренция, 3 тройки у нас. Сиздерде атаандаштык күч, бизде 3-3-түк. Сиздер бардыңыздар кыйын актёрсуздар. Сиздерде азыр таймаш жүрүүдө. Тандалган 3-3 каармандарды 3кө бөлүштү. Сиздерде актёрдук таймаш болуп жатат. Кимден ким мыкты ойнойт? Биз кийин көрүп, анан тандайбыз. Жыйынтыгы качан? Жыйынтыгы болжол менен 2 жуманын аралыгында биз билдиребиз. Будем смотреть, и отбор будет. Результаты в течение 2 недель мы сообщим. Продюсер Абай Кулбаев 3-1 фильмине кастинг өткөрүп жатат. Казак киносунда ал өзүн 10 жыл мурун режиссердук иш менен тааныткан. Ал эмгеги кардыгач арт-хаустуу драма. Бул картина бир нече абройлуу сыйлыктарды алган. Ошондой эле сыйлыктардын катарында Борбор Азиялык жана түрк тилдүү өлкөлөрдүн Евразия 4-чү эл аралык кинофестивалынын гран-приси бар. 3-1 Абай Кулбаевдин продюсердик долбоору. Жаңы киного ал жеткиликтүү кинолор көз карашы менен келген. Ар бир адам өзүнчө таланттуу, ошондуктан ал киного жеңил түшөт. Башкача айтканда, киноиндустрия тармагында жумуш таба алат. Что такое работа сфера кино? Это Кино тармагындагы иш деген эмне? Бул биринчиден жакшы маанай. Бул көрсөтүүгө мүмкүн болгон акыл ой жөндөмдүүлүк. Бул өзүңдүн талантыңды ишке ашыруу. Мен актерлор тууралуу айткан жокмун. Бул операторлор, сүрөтчүлөр, администраторлор болушу я говорю мүмкүн. сейчас не об актерстве даже, да? Это может быть и оператор, и художник, и администратор. Мы хотим снять фильм, который будет доступен Биз для бардыгына всех. жеткиликтүү болгон, таанымал инсандарсыз кино тартууну чечтик. Улуу белгилүү режиссерлорсуз жана көрүнүктүү актерлорсуз эле достук тууралуу. Алар баары достуктун канчалык баалуу экендигин түшүнүлөрү үчүн фильм тарткыбыз келет. О дружбе, чтобы все люди понимали, насколько она ценна, дружба. Картинанын сценарийи Данияр Кумиспаевга таандык. Окуянын негизин 3 жаш өспүрүм достордун чыныгы окуясы түзөт. Долго искали, какая же может тема подойти. Да, поняли, что это, возможно, подростки. Көпкө издедик, кандай тема тууралуу келиши мүмкүн деп. Анан өспүрүмдөр дегенде токтолдук. Бул балдар 18-20 жаштарда. Алар менен эмне болору жана эмне болуп кетери мүмкүн. Ошентип аргасыз кылмыштуу ишке барууга туура келген 3 боз бала тууралуу фильмдин идеясы жаралган. Бири-бирине жардам берүүлөрүн жана алардын бири-бирине болгон чыныгы достугун көрсөтүү. Показать, что они действительно друзья друг друга.
башкы каармандар өспүрүмдөр мүнөздөрү, темпераменти, жетишпеген жактары жана намыстары боюнча ар түрдүү. Буларды Алматынын көчөлөрүнөн кезиктирүүгө болгон кадимки жөнөкөй балдар кыздар. Ошондуктан фильмдин авторлору ыңгайлуу актерлорду көпкө жана абдан кылдаттык менен издешти. Кастингге 100дөн ашык жаш өспүрүмдөр келишкен, бирок алардын бири дагы бул катаал тандоодон өтөр өтпөсүн билишпейт. Бирок тирешүү руху ар биринде бар. Пришел на кастинг, меня ознакомили. Кастингге келгем. Мени долбоор менен башка каармандар менен тааныштырышты. Мен красавчик аталган баланын ролунда каралдым. Албетте, бул менин максатым. Кыялым болгондуктан баары жакшы болот деген ишеничтемин. Мен өзүмө ишенем. Анткени мен өзүмдүн чөйрөмдөмүн. Мен сценарийди окудум. Ал эң сонун. Сценарий менин мүнөзүмө арналып жазылгандай деп ойлойм. Спортсменнің ролі берілді. Мага спортчунун ролун беришти. Башкы ролдордун бири. Мен экинчи сунуу айланпасына өткөнүмө абдан кубанычтамын. Я надеюсь, что... Бул тандоодон өтөм го деген ойдомун. Анткени мени көрүүчүлөр издеп калышат. Бул менин роль жаратканымдан, менин чач жасалгамдан болушу мүмкүн. Қазір екі рөлді көрудеміз. Бір спортсмен ролін және бір Мен эки ролго сыналып жатам. Спортчунун жана Мамбич сыяктуу каармандын ролунда. Бардыгы жакшы. Кудай буйруп кароодон өтүп калсам, ролумду татыктуу ойнойм. Жақсы абыроймен рөлімізді атқарып шығамыз деген ойдамыз. Өтсек осыған түсеміз бұйырса, өтсек өте керемет болушы еді, онда мен... Эгер мен өтсөм, бар күчүмдү салып жөндөмдүүлүгүмдү көрсөтөм. Бардык өнөктөштөргө ийгилик, а өзүмө жеңиш. Мен өзіме тек жеңіс. Алдыда тандоонун дагы 3 баскычы бар. Башкы ролдорго актерлор аныкталды. Ийгилик Даурен Сагынбаевка, Али Еркинге жана Данияр Дүйсенбаевка жылмайды. Давайте еще раз по тексту. Вот сел. Что за прикол, а, пацаны? Я не понял. Что это было? На, возьми свои очки. Дальше. Ты очки сломал. Ну ты и Мамбич. Я Мамбич? Да. Почему я Мамбич? Да что знаю. Все Мамбичи. Ну, ты какой-то другой Мамбич. Как это другой Мамбич? Я нормальный Мамбич. Сценарий жазган Данияр Кумуспаевдин айтымында каармандардын адаттагы аттары жок. Каармандардын мүнөздөрүн билдирип турган каймана аттары бар. Авторлор башка каармандардын образында штамптардан, адамдарды күлкү кылып көрсөтүүдөн качууга аракеттенишкен. Бул фильмдин жанры реалдуу комедия катары аныкталды. Спортик, он, естественно, атлетический парень. Спортик, ал албетте атлеттик дене түзүлүшүндөгү жигит. Анын сүйлөгөнү дагы башкача. Ал эми сулуу жигит, же красавчик болсо, жер-жерлерде лидер, же альфа эркек деп айтууга болот. Ошону менен катар белгилүү бир кырдаалдарда туура чечимдерди сунуштаган, башка досторуна жол бошотот. В определенных ситуациях он вынужден уступить другим друзьям, которые тоже предлагают дельные, так сказать, решения. Начали! Мой герой, он... Менин каарманым жакшы камсыз болгон үй бүлөдөн, ачуусу тез келген жигит, ата баланын түбөлүк көйгөйү. Сиздер муну сүрөттөлүштөн көрөсүздөр. Сценарий боюнча бул сөзсүз бир нерсе тууралуу ойлонууга мажбур кылат. Да, можно. Герой... Это чему-то определенно научит задуматься, в принципе. Потому что герой сталкивается, прежде всего, он сталкивается с деревенскими людьми. Он совершенно, ну, социальный, понимаете, то, что есть... с какой-то с обеспеченной семьи попадет в аул. И там уже какое-то у него перестроение будет совершенно. Вот. Так что как-то так. Анткени каарман баарынан мурда айылдагы адамдар менен кезгелет. Ал колунда бар үй бүлөдөн айыл жерине туш болуп калат. Анан ошол жерден анда таптакыр башкача өзгөрүү болот. Мына ушул сыяктуу. Роад муви тартуу андай оңой эмес. Операторлор абдан ыңгайлуу техникалык чечимдерди ойлонуусу керек. Эмнеге дегенде кыймылдагы объекти чектелүү мейкиндикте тартууга туура келүүдө.
Поэтому была выбрана вот такая камера. Ошондуктан мына ушундай камера тандалган. Бул камера менен негизги катары тартабыз. Жардамчы камера бизде GoPro Hero 4. Ал жалпы планда жана ар тараптан ракурс алып тартат. Мындайча айтканда, аны жашырып коюга дагы мүмкүн. Экстрим камера. Black Edition, она у нас будет как, то есть общие планы, ракурсные какие-то планчики, то есть ее можно прятать, она, ну, такая экстрим камера. 3 кошу бирдин режиссерлугуна Ержан Рустембеков чакырылган. Анын эмгектеринде белгилүү телесериалдар, кыска метраждуу фильмдер, Ардак Амиркулов менен биргелешип тарткан Кошпол Гүлсары толук метраждуу кинолору бар. Камера. Есть камера. Сцена 34Б, 3-1. Начали! Что за приколы, а, пацаны? Я не понял, что это было? На, возьми свои очки. Ты, придурок, ты мне очки покосил за 50 штук. Ну ты и мамбич. Я мамбич? Я не мамбич. Я не мамбич. Почему я мамбич? Чапшузный. Все мамбич. Я пригласил Ержана, наверное, только потому, что мы до сих пор верим. Мен Ержанды эмнеге чакырдым? Анткени биз дагы эле достукка ишенебиз. Биз болсо студент кезибизден бери дос болуп келебиз. Данияр менен дагы. Эгер мындай баалай турган болсок, киносунду кошсок, биз өзүбүз тууралуу кино тартып жатабыз. Бирок бул биз үчүн эмес, бул жаштар үчүн. Анан бул достук жөнүндө айтылып эле жүргөн сюжет болуп калбашына ишенгим келет. Ошондой эле бул эмгегибиз аркылуу достор ортосундагы бири-бирине болгон мамилени өзгөртүп, көрүүчүлөргө жеткиликтүү кылып ишке ашырсак деген ойдомун. Хотелось бы верить, что вот такой тривиальный сюжет про дружбу, хотелось бы верить и хотелось бы сделать, реализовать этот продукт, который бы зашел бы для наших молодых кинозрителей и вполне возможно что-то изменит в отношениях друг к другу, я имею в виду, между друзьями. Он на ту сторону ушел. Он не понимает. Даана Алимжанова долбоорго соц тармактагы жарыяларды көрүп келип калган. Бойжеткен корей тилин жана чыгыш маданиятын үйрөнүү менен алектенет. Кино анын дагы бир кызыкканы. Даана Кореядагы съемкаларга катышып көрүп калган. Эми ал 3 кошу бир казакстандык фильминин съемкалык аянтчасында. Ал жерге ар бир каалоочу келе алат. Эң башкысы сен жааматка жана аларга пайдалуу экендигиңди билишиң керек. Я мечтаю быть режиссером, сценаристом. Поэтому знакомство с такими... Мен режиссер, сценарист болууну кыялданам. Ошондуктан кинодо чоң тажрыйбага ээ Ержан Рустембеков, Александр Рубанов, Абай Кулбаев сыяктуу тажрыйбалуу кесипкөй адамдар менен таанышуу бул пайдалуу. Мен алардын кантип иштеп жаткандарын көрүп жатам. Бул абдан чоң практика. Мен үчүн маанилүү окуу. Большой опыт. И я смотрю на них, я смотрю, как они работают. Это большая практика, это большая учеба для меня. Тема подростков, ну, можно так сказать, я сам в душе подросток. Я не хочу стареть. Я хочу быть молодым. Кино — это дело молодых, кто-то сказал, да. Өспүрүмдөр темасы. Ушундай дагы атап койсо болот. Мен өзүм жан дүйнөмдө жаш өспүрүммүн. Карыгым келбейт, жаш бойдон калгым келет. Кино жаштардын иши деп кимдир бирөө айткан. Анан мен кинону жаштар үчүн тартуу керек деп ойлоп калдым. Ошондо ал жаңы болуп, дем алып турат. Кандайдыр бир аба, дем алганга таза аба болот. Ну и плюс еще ко всему... Ал эми биз үчүн бул баарынан мурда чакырык сыяктуу. Анан биз бул чакырыкты кабыл алдык. Драматургияда 33 сюжет, бирок достор менен достук тууралуу кино тартуу бул символикалуу. Сюжеты, которые перемалываются так. Думаю, что как-то символично, что ли, это звучит. Снимать фильм про дружбу с друзьями. Послушай меня внимательно. Выбери удобный момент и вали оттуда. Машину брось, пацанов своих тоже брось. Они тебе никто.